Биздин денебизде микробтун 3 түрү жашайт: пайдалуу, зыяндуу жана сапрофиттер. Сапрофит бизге пайдасы дагы жок, зыяны дагы жок, биз менен кошо жашай берет. Пайдалууга албетте жоон ичегинин микрофлорасы кирет. Анын эң маанилүү эки функциясы бар. Биринчиси бул тамак сиңирүүгө катышуу, тагыраагы ашып калган тамак аштын калдыктарын сыртка чыгарып жиберүүгө жардам берет. Экинчиси иммундук, тагыраагы витамин, минералдарды бөлүп чыгаруу жана зат алмашууга аларды катыштыруу. Биздин денебиз ушул витамин жана минералдарды бөлүп чыгарууга жөндөмдүү эмес, аны сырттан гана ала алабыз. Бирок биздеги ошол микрофлора ушул бизге керектүү болгон витаминдерди бөлүп чыгарууга жөндөмдүү жана алар сөзсүз түрдө бизге зор пайда алып келишет. Эми биз ошол жоон ичегинин микрофлорасын кантип жакшыртып турсак болот? 3 түрдүү азыкты сунуштайм: кефир, квашеный капуста и үчүнчүсү болсо бул квас. Ушуларды улам күндө дебейм албетте, күн ара колдонуп турсаңыздар сөзсүз түрдө жоон ичегинин микрофлорасы жакшы бойдон турушуна зор салым кошкон болосуздар. Эми биз үчүн зыяндуу болгон микробтор албетте вирус, бактериялар, анан паразиттер. Биз үчүн эң зыяндуу болгон албетте вирустар, андан кийин паразиттер. Паразиттер менен кантип күрөшүү боюнча сунуш айтып өтөйүн. Анткени вирустар менен биз кандай кылсак дагы күрөшө албайбыз. Сөзсүз түрдө ага дары дармекти колдонушка туура келет дарыгердин сунушу менен. Паразиттерди өз алдыбызча жогото алабыз. Эми сизде паразиттер бар экенин же көбөйүп кеткенин кантип билсеңиз болот? Биринчи белгиси, сиз дайыма алсырап жүрөсүз. Салмагыңыз кескин түрдө түшүп кетиши мүмкүн же бир аз азайышы деле мүмкүн. Анан дагы ошол жыныстык мүчөлөрүңүздүн айланасында кычышуулар көп болот. Көнүңүз азат, кусасыз. Эми ушул белгилер дайыма болот деп айтуудан алысмын. Болгону мисалы бир белгиси бүгүн болушу мүмкүн, дагы бир белгиси эртеге болушу мүмкүн. Ушундай кайталанып турчу болсо, демек сизде паразиттер көбөйүп кеткен. Сөзсүз түрдө аларды жок кылууга аракет кылыш керек. Мен силерге 4 нерсени сунуштайм азыр. Ошолорду колдонуп көрүңүздөр. Биринчиси бул полын. Полын деп уже көп эле айтып калды. Биз жака отургондо шалбаа. Ошол өсүмдүктү эми өзүңүздөр талаадан алып келип колдоно албайсыздар. Дарыканада сатат. Ошол жерден алып туруп, инструкциясына карап колдоно берсе болот. Бирок инструкциясындагы өлчөмдөн азыраак колдонуп көрөсүздөр биринчи колдонгондо. Экинчи пайдалуу азык бул чеснок. Күнүнө 1 тиштен жесеңиздер болот, тамак менен кошо. Өзүн жесеңиздер ашказанды сөзсүз түрдө оорутуп аласыздар. Үчүнчүсү болсо бул гвоздика. Мен силерге азыр көрсөтүп коеюн. Гвоздика көрүнүп атабы? Буну базарда сатат. Муну да алып келип чай кылып ичсеңиздер болот. Кадимгидей эле кайнак сууга салып, жарым чай кашык же 1 чай кашык салып туруп иче бересиздер. Акыркы мен сунуштай турган нерсе бул алма уксусу. Алма уксусу дагы ушул биз үчүн зыяндуу болгон паразиттерди жок кылууга салым кошо алат. Ушул 4 түрдүү нерсени одномоментно колдонсоңуздар өтө сонун болот. Мисалы, бир күндө колдонуп баштасаңыздар, аны үчүн баарын бир алып келип алыш керек. Бардыгы арзан, бардыгы жеткиликтүү болгон нерселер. Анан баарын колдонгондо минимальный өлчөмдөн баштап колдонуш керек. Чеснокто эми айтып өттүм, 1 тиштен жей бересиздер күндө. Гвоздиканы жарым чай кашык деп айтайын. 1 стакан сууга салып, чай кылып эле кадимгидей иче бересиздер. Алма уксусун болсо, кааласаңыз тамакка кошуп ичсеңиз болот, кааласаңыз сууга кошуп өзүн деле ичип койсоңуз боло берет. 1 аш кашык жетиштүү болот. Бир колдонгондо күнүнө 1 эле жолу колдонсоңуздар жетиштүү болот. Полынды болсо, инструкциясында көрсөтүлгөн өлчөм боюнча колдоносуздар, бирок биринчи колдонгондо 2-3 күн ошол айтылган өлчөмдөн дагы азыраак колдонуп көрсөңүздөр жакшы болот. Баарын бирегей баштасаңыздар жыйынтык жакшыраак болот. 1,5 ай токтотпостон колдонуш керек. Анан 1,5 айдан кийин токтотуп коесуздар. Анан жарым жылга чейин колдонбойсуздар башка. Эми арасында балким кээде алма уксусун, кээде чеснок жеп жүрөттүрсүздөр. Бирок бир учурда чогуу колдонбойсуздар. Анан ушул айтып өтүлгөн азыктар бир гана паразиттерди жок кылуучу касиетке ээ эмес. Булардын ар биринин 10дон ашык пайдалары бар. Сөзсүз түрдө сиздерде өтө көп жакшы өзгөрүүлөр болот. Андыктан
сөзсүз түрдө колдонуп көрүңүздөр. Каршы көрсөтмө дээрлик жок. Бирок индивидуальный неприязненность сыймас деген сөз бар. Эгерде ушуларды колдонуп атканда кандайдыр бир катуу жабыркоону сезсеңиз, өзүңүздөн токтотуп койсоңуз болот. Анда мисалы бирин бир колдонуп, экинчисин башка күнү колдонуп турсаңыз деле болор эт. Мисалы катуу кыйналчу болсоңуз, негизи жалпыга ушул бир убакытта колдонуу сунуштала берет. Ошондо сизде жакшы өзгөрүүлөр болот. Сөзсүз түрдө паразиттерди жок кылыш үчүн, бирок паразиттерди жок кылыш үчүн гана эмес, жалпы организмди бекемдеш үчүн колдонуш керек.